Өткөн акыркы видеомда айтпадым беле. О Атамбаевскилер на ровном месте дүрүөтө берет дейди. Дүрүөтө берип бир балекет ишинен чыкпасы болду булар. Деп айтпадым элесиңердеби? Ал видеомду президент Садыр Жапаров көрсө керек. Туура жыйынтык чыгарса керек. Facebook'a пост жазып, Садыр Жапаров өзү жетимдик тобу боюнча дүрөп аткандарды кармап бир чара көргүлө деген пост жазды. Күч структураларына. Анан көп өтпөй эле Абдил Сегизбаевди алып келишти ГСУга, МВДга. Политузниктин модераторун алып келишти, Ырыс Жекшеналиевди. Жана бир топ Атамбаевскилердин баарын алып кетти. Бул туура натыйжа, туура тыянак. Анткени жетим тоо деп дүрө берген жетимдер ошону көрүшмөк акыры, народный месте. Бирок бул бүгүн мен айта турган совсем бөлөк тема. Совсем бөлөк тема. Анткени акыркы 20 жылдан бери кыргыз саясатында жүргөн киши катары кыргыз саясатында узкий круг билген, бирок жалпы коомчулук билбеген көп нюанстарды билем. Ошол жөнүндө айтып берем азыр. Бүгүндөн баштап айта баштайм. Мисалы мени көбү Бакиевский дешет экен. Бакиевский деш. Каякта мен Бакиевский болом. Өзүңөр да ойлонсоңор. Бакиевский деп айтат, ошо Бакиевский указ менен министр болуп дайындалган, же чоң кызмат алгандар айтат. А мен качан чоң кызмат алдым эле? Наоборот, Бакиевдин доорунда Бакиев 5 жыл болуп башкарды болгону. Анын 1 жылында мен отуруп чыккам түрмөдө, Бакиевдин доорунда. Эсиңерде баягы кара кечеге ген директор кылып мени Жумгал эли койгон, Бакиев койгон эмес. Бакиевдин айласы кетти, утвердил. Элдин жаалап доомат кылып турбашканда. Мотуйду койду, айласы кетип койгон. Ошо кездеги депутаттар айласы кетип законду өзгөртүшкөн. Угольный разрезде көмүргендерин специалист эмес адам деле башкарылат деп. Анткени ал келбей калам көрдү Жумгал элинде. Специалист эмес адам мен башкартып коюшту Жумгал эли. Депутаттар мыйзамды өзгөртүүгө мажбур болушкан. Ошо кезде депутаттар. Мындай чыкканда мен мыйзамды өзгөртүп койгом да аларга, мажбурлап. Анан Жумгалга алдары келбей, Жумгалда жүргөндө. Мен Бишкекке келгенде кармалып, подлый, камап коюшкан. 1 жыл отурган, 1 жыл. Ана мен кандайча Бакиевский болуп калам. Кстати, ошондо дагы Бакиевдин баласы Марат Бакиев. Первый заместитель ГКМ болчу председателин. Заместитель болсо Элмурза Сатыбалиев болчу. Ошол экөө каршы деп мага Жумгал эли экиге бөлүп дүрбөтүп. А кийин көрдүк кимдин ким экенин. Элмурза Сатыбал деген тиги СИЗО ГКМде отурганда 7 апрель расстрел боюнча. СИЗОдо 5 жыл отурду. Ошондо Камчы Көлбаев келсе корккондон ага жиппа тартат экен. Коркуп жанын чыгып өлтүрүп коет деп коркуп. Азыр депутат болуп жүрөт өзгөнөн шайланып алып. Элмурза Сатыбалиев. А ошол эле кезде Камчы Көлбаевден мен коркпой туруп, мусулман балдар менен чогуу каршы чыгып, Ворундудагы чоңуйларына топпойсуз деп биз каршы чыкканбыз. Мына коркоңар да тигине депутат болуп алдыңар, бизге окшогон Ворундан да эч кимден коркпогон, Хандарбектен кайра таппаган бир гана Аллахтан корккон биз калып кел жакта. Демек эл өзүңөрдө кептин баары. Анан муну калп десе опровержение берсин. Ошо Элмурза Сатыбалиев. Эмнени айтып атам? Ошентип анан мага каршы Бакиев өзү каршы деген, баласы Марат деген первый зам ГКМБ баары каршы дешкен. 1 жыл камап коюшкан. Анан соттон акталып чыгып кеткен. Анан кандайча мен Бакиевский болуп калам? Мен просто калыс сүйлөйм. Калыс сүйлөгөнүм үчүн айтып атам. Өткөндө видеомдо айтпадым Бакиев жакшы деген деп. Мени камап кордук көрсөтсө дагы мен дагы айтам. Жакшы иштеген, жакшы иштеп аткан. Просто бул Курманбек Салиевичтин трагедиясы жана баласында болду, Максиминде болду. Мараттан тышкары Максиминде. Анткени билесиңер да, Максимдин энеси ким болгон, улуту ким болгон. Ошолордун баарын чогултуп алды жана эме дегендерди, жана Белоконь, Гуревич, Шишов, Елисеев деген балекет басмаларын кактан Кудайдан жогашкандын баарын тегерегинен чогултуп баштады Максим Бакиев. Ошондо биз күйүп-ышып журналист Эмилбек Момунов, мына көрүп турсак калп дебейт. Жаныш Бакиевке киргенбиз. Жаныш Салиевич деп айткан мен ага. Болбойт мындай. Мынтип отурсаңар элдин каршылыгын, наразылыгын туудурасыңар. Карачы бүт кымбаттап аталар келип атып, бүт алло деген звонок 60 тыйын, да светтин бар кымбаттатып, верный отключение кылып атат. Десем баягы Жаныш Салиевичтин колунан келбей калды окшойт. Анткени булар 3 көбүнүп аткан экен ошондо эле. Курманбек Салиевич өзүнчө группа, Максим Бакиев өзүнчө группа, ошол жана Тилибурлардын группасы. А баягы тиги ким эле
Жаныш Бакиев болсо өзүнчө группа болуп. Анан биз айткандай эле болду. Анан ошол эми бу жерде суроондо мен күчтүү президент жакшы деген, бирок күчтүү президент деп айта албайм. Жакшы деген Курманбек Бакиев. Бирок күчтүү президент болсо, баласын эй деп туруп тыйып коймок. Отурган. Жолобогон, мамлекет ишке аралашпаган деп тыйып коймок максимум. Значит, күчү жок экен. Президентке татыктуу эмес адам болчу. Курманбек Бакиев. Анан альтернатива айтып чыгат да окшойсуздар. Тиги Атамбаев көрдүм, балдарын жолотпого. Балдарын жолотпого менен Атамбайдын кычаштык кылып бизге кызматка жолотпой, өзү тегерегиндеги жана холоптордун баарын жоготуп алган. Жана Икрам Илмиянов, анан дагы секретарша, техничка, мопурдун баарын кызматка койгон. Анан ошондой Курманбек Бакиев, анан мен Бакиевский окуңар келсе, мен Бакиевский эмесмин эч качан. Мен буларга кеңеш гана берем, кеңеш, туура кеңештерди берип жүргөм. Мен кеңешти укпай койдум, мына арталып кетти Бакиевин. Ал эми тиги Атамбаевка да кеңеш берейин дегем, бирок Сапар Исаков дегени жолотпой койгон. Ал жөнүндө кийинки эмемде видеомдо айтып берем.